28 жыл тарыхы бар Кыргызстан аялдар конгресси 1993 жылы негизделген. Бул аралыкта уюм өлкөдө 80ге чукул долбоорлорду ишке киргизди. Аялдарга коомдук, саясий, экономикалык, социалдык, юридикалык жана маданий чөйрөдө көмөк көрсөтүп келген конгресстин арты менен өлкөдө көптөгөн айымдарга жумуш орундар түзүлүп, алар азыр бизнес тармагында алгылыктуу иштерди аткарып келишет. Конгресстин көздөгөнү мамлекеттеги жакырчылыкты жоюу жана жаңы иш орундарды ачуу. Коомдо болобу, үй бүлөдө болобу, жашоо шартта болобу, аял заттын ролун көтөрүп, коомчулуктун дагы аялдарга болгон, энелерге болгон, кыздарга болгон мамилесин өзгөртүп, ошолордун жашоо турмушун жакшыртууга аракет кылып, ошолорго бакыт таалай алып келүүгө аракет кылуу деген максатыбыз. Ошондой эле жалаң эле Кыргызстанда эмес, биздин Кыргызстандагы аялдар конгресси бүткүл дүйнөгө дагы белгилүү. Мисалы, жанагы мурдагы жылда болуп кеткен жана ШОС боюнча биринчи форумду мынакей Кытай жанагы Сенсепин теге уюштурган, экинчи форумду биздин мынакей Кыргызстанга берип, ошол экинчи форумдагы жогорку деңгээлде биздин Бишкекте өттү да. Чындыгында мына биздеги байланыштарыбыз бар, ар бир мамлекеттин элчиликтери, ошондой эле мисалы жана биздеги жана көрүнүктүү аялдар, ишмерлер, жеке ишкерлер, окумуштуулар, бардык тармакта чындыгында аялдардын карап отурсак ролу зор. 1993 жылдан бери аялдар конгрессинин арты менен 10 миңдеген бизнес окутулар, миңдеген компьютердик курстар уюшулуп, миңдеген аялдар англис жана түрк тилдерин үйрөнүштү. Учурда республика боюнча иштеп жаткан ондогон бизнес инкубаторлор миңдеген айымдар үчүн жумуш ордун табууга шарт түздү. Конгресстин президенти Замира Акбагышева аял үй бүлөнүн данакери. Конгресстин бир аялды колдогону бул бүтүндөй бир үй бүлөнү колдогонго тете деп айтып келет. Андыктан гендердик саясат, аялдардын укуктарын коргоо жаатында да Кыргызстан аялдар конгрессинин салымы зор. Бир аялга биз жардам берсек, бир үй бүлөгө жардам бергенге тете. Биз азыр Кыргызстан аялдар конгрессинин атынан элдерге грант, атайын чакан жана орто бизнес ачканга грант бергенге жетиштик. $5.000 $10.000 чейин. Жаңы жумуш ордуларын бүгүн түзүп атабыз. Эмне үчүн? Эмне дегенде, урматтуу айымдар, сиздер ушул биздин жемиштүү жеңиштердин башында сиздер турасыздар. Айымдардын эл аралык майрамына карата Кыргызстан аялдар конгресси Борбор калаадагы Кыргыз улуттук филармониясында өлкөгө өзгөчө салымы бар Кыргызстандын алдыңкы үлгүлүү жана ийгиликтүү айымдарынын өмүр баяндары камтылган Кыргызстан аялдары энциклопедиясынын 7-томунун бет ачарын өткөрдү. Энциклопедиядагы мыкты айымдардын жасаган иштери, жетишкен ийгиликтери жаштарга үлгү болуп, аларды келечекте чоң эмгектерди жаратууга шыктандырат, дейт уюмдун жетекчиси. Китепке саясатчы, окумуштуу, илим, билим, маданият, медицина тармагындагы ошондой эле эмгектери сиңген дыйкан, жумушчу, ошондой эле мамлекеттик жана коомдук иштерге жигердүү салымдарын кошкон, элдин сүймөнчүлүгүнө арзыган айымдар киришкен. Мына ушундай башкаларга үлгү боло турган айымдарыбыздын ысымдары тарых барактарына жазылып, кийинки муун биле жүрсүн деп тилек кылабыз, дейт уюмдун мүчөлөрү. Энциклопедияга киргизүүдө биз өтө кылдаттык менен карап алабыз. Ошо коомдо ошо айымдын орду болуш керек. Өзү ошо элге жагымдуу, нарктуу, кыргыз салтын сактаган, бала чаканы тарбиялап өстүргөн, ошо үй бүлөсүндө бала чакасында терс көрүнүштөргө жол бербеген, балдары кесилбеген, мисалы үчүн же бир коомго жат нерселер жасабаган болуш керек да. Аябай кылдаттык менен тандап алабыз, ал айымдарды үлгү боло турган айымдарды тандап алабыз. Ошол иштеген жеринде, ошо чөлкөмдө, айылда, райондо анын салмагы сөзсүз каралат. Аялдардын эл аралык майрамына утурлай уюшулган иш-чарага өлкөнүн 7 дубанынын сыймыктуу асыл-зат айымдары, Тышкы иштер министрлигинин, Бишкек шаардык мэриясынын жана өлкөдөгү бир катар мамлекеттердин элчиликтеринин өкүлдөрү катышышты. Коомдук иштерге жигердүү катышып, өлкөгө кошкон салымы жана үзүрлүү эмгеги үчүн аялдар конгрессинин президенти Замира Акбагышева Бишкек шаардык мэриясы тарабынан ардак грамотасы менен сыйланды. Наградить почетной грамотной мэрии города Бишкек Акбагышеву Замиру Акбагышевну, президента Конгресса женщин Кыргызской Республики, генерального секретаря Союза бизнес-инкубаторов инновационных центров Кыргызской Республики. Эсиңиздерге салсак, Кыргыз мамлекетин өнүктүрүү үчүн үзүрлүү салым кошкон аялдардын эмгектери, жетишкендиктери чагылдырылган Кыргызстан айымдары энциклопедиясынын алгачкы тому 2008 жылы жарык көргөн. Быйыл энциклопедиянын 7-тому басылып чыгып, жалпысынан 2312 айымдарыбыздын өмүр баяндары камтылды.